Салам достор, ушундай бир күндүн мээ кайнаткан ысыгында кагылайын Кыргызстаныбыздын бермети болгон сүйүктүү ысык көлүбүздүн жээгинде салып, кайфовать этип жатканга не жетсин, Сигадан озго салып, артынан сырадан кере жутуп коюп дегендей. Ой лафа да лафа. Бирок менин бүгүнкү айтайын деген сөзүм башка. Эс алат десе эле, ой алкоголдон аркырата куркулдатып алып эле, ой билейин, ар кандай окуяларга туш болуп аткандар канча. Эй, жаман айтпай жакшы жок дейт. Ой көлгө чөгүп кетип аткандар канча. Ой страшный ДТПларга кабылып аткандар канча. Ой айланайын замандаштар, ой аркы беркини байкап кичине абайлап жүргүлөчү, айланайындар. Өзгөчө сууга түшкөндө, ой сүз албасаң четте эле турчу, не обязательно перед кем-то баатыр болуп эле тетиги тереңге сүзүп барып эле, же болбосо пирстен башың менен 10 метрден секирип кереги жок ой. Не кереги бар андайдын? Сүз албасаң четте эле тур, жегине барып акырын бат-баттан отура коюп түшүп алсаң деле болот. Же болбосо жолдо жүргөндө, ой адыраңдатпай эле акырын айдагылачы, айланайындар. Өзгөчө выходнойлордо боомдун ичи машинеге толуп, трафик көбөйүп, ызы чуу болуп кетип атат да. Эми ошол жерден дагы адыраңдаткан мыркынбайлар четтен чыгат. Ай билейин. Ой кайда шашасыңар? Ой жетчү жериңе жетесиң да акыры. Көл баарыбызга жетет, ай. Абайлап айдагылачы, айланайын. Ал жерден дагы бирөөлөргө мактангансып айдаганыңарбы? Эмне деп айдаган бул? Түшүнбөйм да вообще-чи. Ой, айтайын деген сөз ушул. Шашпагылачы жолдон. Анан алкоголь жакты да ашырып ийбегиле, эй. Секет кетейин мен чырактарым. Аман болгула.